Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum, rahmatullah wa barakatuhu. Бүгін дағы сіздерменен біз бейішке келуге себеп болчу амалдардың қатарын улайбыз. Бүгінгі темабыз бұл биррул валидайни. Ата-енеге жакшылык кылуу тууралуу болмокчу. Ата-енеге жакшылык кылыштык, аларды ыраазы кылыштык, алар менен жакшы мамиледе болуштук, аларга каралаштык. Бұл динибиздеги өтө чоң ибадаттардын катарында. Кыямат күнүндө инсандын тозоктон кутулуп, бейишке кирүүсүнө эң чоң себеп болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадисте Айша энебиз раваят кылып айтат: Али наби саллаллаху алейхи вассалам кала, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: Дахалтул жанната ва самиятул кираата. Мен бейишке кирдим. Пайгамбар салам түшүндө бейишке кирет. Анан бейишке кирген кезде бейиштен бир үн уктум. Бир адамдын Куран окуп атканын уктум. Факульту мен хаза. Ошол жердегиден сурадым. Бул ким деп сурадым. Факила Харисат ибн Нуъман. Бул Харисат ибн Нуъман деген сахаба деп жооп беришти. Факал Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: Казаликум бир. Казаликум бир. Ата-энеге жакшылык кылуунун сообу мына ушундай болот. Ата-энеге жакшылык кылуунун жаза сыйлыгы мына ушундай болот. Ата-энеге жакшылык кылуунун жаза сыйлыгы мындай бейиш болот деп Пайгамбар салам кайра-кайра сөзүн кайталады. Башка бир риваяттарда кошумчалап келет: "Ва кана адаррун наси би уммихи". Ошол Харис ибн Нуъман деген сахаба бул адамдардын арасында апасына эң көп жакшылык кылуучу деген ат менен таралган болчу дейт. Андан кийин Абдуллах ибн Умар өзүнүн сөзүндө мындай дейт: "Ридор Робби ридор валид. Ва сахатур Робби би сахатул валид". Аллах Тааланын ыраазычылыгы, Роббтун ыраазычылыгы бул атаны ыраазы кылууда турат. Ал эми Аллах Тааланын каары, Аллах Тааланы ачуусу бул атаны анын ачуусун келтирип коюуда турат деп айтат. Ан Тайяласа ибн Миасин qala li Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Tayяласа ибн Миас деген айтат: Мана Абдуллах ибн Умар мындай деди: "Атафрaqu минан нар ва тухиббу ан тадхула аль-жанната". Сен тозоктон кутулуп, тозоктон аман кылып, коркуп аткан, чочуп аткан тозогунан кутулуп, бейишке кирүүнү жакшы көрөсүңбү деди. Культу: "Ия валлах". Албетте жакшы көрөм. Мени самаган мына ушул нерсе деп жооп берди. Кала ахайюн валидака. Сен ата-энең тирикпи деп мага суроо берди. Культу: "Айнду умми". Менин апам эле бар дедим. Кала фа валлах. Аллахтан атынан касам ичип айтамын: "Валау аланта лаха ал-калама ва ту'амтаха at-ta'ama la tadkhulanna al-jannata ма иштанапта al-kaba'ir". Эгерде сен ошол апаңа жакшы сөз сүйлөй турган болсоң, ага тамак ашына каралаша турган болсоң, сен бейишке киресиң. Эгерде чоң күнөөлөрдөн эле алыстаган болсоң дейт. Демек, ата-энеге жакшы сүйлөштүк, алардын тамак ашына каралаштык, алардын кийим кечесине каралаштык, аларга кызмат кылыштык инсандын бейишке кирүүсүнө чоң себепкер болот экен. Өзгөчө алардын карылык жашына келип калган кезде, алар колуна эч нерсе келбей, алсыз болуп калган кезде аларга каралаштык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Рогиманфу". Бир киши мурду менен топурак сүзсүн, кор болсун, жок болсун деп сөзүн 3 рет кайталады. Колу, анда сахабалар бул сөздү уккандан кийин: "Я Расулаллах, мен Аллахтын элчиси, бул киши ким?" деди. Алар: Аллахтын элчиси, бул кандай болгон киши? Кор болгон киши го, кандай болгон киши? Бизге сыпаттап берийинчи, биз ошолор катарына кошулуп калбайлы, биз ошол кишилерден болуп калбайлы деп Пайгамбар салам сурашты. Кала: "Мен адрака валидайхи инда ал-кибара ау ахадухума фалам ядхул аль-жанна". Кимдин колуна ата-энеси же экөөсүнүн бирөөсү, атасы же апасы карылык жашына жетип колуна түшүп, ага муктаж болуп кала турган болсо дейт. Баласына иши түшүп кала турган болсо, ата-энесин же атасынын же апасынын ыраазычылыгын алып, бейишке
кире албай кала турган болсо, ушул адам кор болсун, жок болсун деп Пайгамбар айтты. Демек, ата-эненин карлык жашына келип калган кезде, бизге муктаж болуп калган кезде, аларга сөзсүз түрдө карамашып турушубуз керек экен. Жана дагы өзгөчө, эгерде ата-эненин көзү өтүп кеткен болсо дагы, аларга дуа кылып туруштук. Алардын атынан садакаларды кылып туруштук. Алардын атынан садака жарыяларды кылып туруштук. Аларды унутуп калбаштык. Алардын атынан Куран окутуп туруштук. Алардын атынан курмандыктарды чалып туруштук. Алардын атынан истигфар, дуаларды окуп туруштук. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келген хадисте турфау лимайитин ба'да маутихи даражатуху фаякулу айи робби айю шейин хадихи. Адам бул дүйнөдөн каза болгондон кийин анын даражасы өтө бийик көтөрүлөт дейт. Жанагы пенде таң калып, "Я Раб, бул менин кайсы амалым үчүн? Бул менин кайсы кылган жакшылыгым үчүн?" деп Аллах Таалага суроо задат дейт. Файюкал, ошондо айтылат: "Валадука истагфара лак." Сенин сага кылган балаңдын истигфары себептүү дейт. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир башка хадистеринде мындай дейт: "Ида матал абду инқата анху амалуху илля мин талатин." Эгерде адам баласы бул дүйнөдөн кайтыш болуп турган болсо, анын жакшылыктарынын баары үзүлөт дейт. Бир гана 3 нерсе аркылуу жетип турат дейт. Алардын үчүнчүсү валадин солихин ядулаху. Эгерде артынан солих бала калган болсо, мына ошол балага дуа кылып турган болсо, мына ошонун сообу ал адамга барып турат дейт. Демек, инсан бул хадистен ала турган пайда солих бала тарбиялоого аракет кылыш керек. Анын көзү өткөндөн кийин аны унутуп калбай, ага дуа кылып тура турган бала тарбиялоого аракет кылыш керек. Жана ошондой эле дагы Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан башка хадистер келет. Ата-эненин көзү өткөндөн кийин ата-эненин туугандары менен, анын достору менен, анын жакындары менен алардын мамилесин үзбөй, алар менен да жакшы мамиле болуп туруштук. Бул ата-энеге кылган жакшылыктардан болуп эсептелинет. Андан кийинки дагы бир эскерткүчү нерсе бул ата-энеге ак болуудан сак болуштук. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде айтат: "Укукул валидайни минал кабаир." Ата-энеге ак болуштук, аларды наразы кылыштык, алардын көңүлүн оорутуштук, аларды кычанатка салыштык, бул чоң күнөөлөрдүн катарында дейт. Жана ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы 3 адамдын дуасы бул кабыл болот дейт. Сөзсүз түрдө кайтарылбастан кабыл болот дейт. Алардын бирөөсү бул дейт, ата-эненин өз баласына кылган дуасы дейт. Эгерде ата-эне өз баласына каргыш дуасын кылып отурган болсо, ал дуа сөзсүз түрдө кабыл болот. Бул дуадан сактаныш керек. Тескерисинче, ата-эненин жакшы дуасын алып калыш керек. Жана ошондой эле дагы бул ата-энеге ак болуштуктун, ата-энеге күнөөкөр болуштуктун, ата-энени наразы кыла тургандын жазасы, анын азабы бул дүйнөдө эле кечиктирбестен берилет деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистер келген. Демек, урматтуу мусулман туганым, эгерде биз кыямат күнүндө бейишке кирүүнү каалай турган болсок, бейиш жыргалчылыктарын каалай турган болсок, анда биз бул дүйнөдө ата-энебизге да жакшылык кылышыбыз керек экен. Ата-энебиздин биздин үстүндө болгон акыларын сакташыбыз керек, аны бизне өтөп беришибиз керек. Бул ата-эне тууралуу тема өзү өтө чоң темалардын катарында. Бүгүн ушул өзү бул ата-энеге жакшылык кылуу боюнча бул өтө чоң жана узун тема. Биз бүгүн сабагыбызда мына ушул нерсе менен чектелебиз. Аллах Таала баарыбызды ата-энебизге жакшылык кылып, алардын ыраазычылыгын алып кала турган пенделердин катарында кылсын. Субханаллахи ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.